Жумшак өндүмдөр жөнүндө подкасттар. Биз жаман адаттарыбыздын кулубуз. Адаттарыңды өзгөрт, ошондо жашооң өзгөрөт. Роберт Кийосаки. Саламатсыздарбы, сиздер менен мен, журналист Канат Алмамбетов. Бүгүнкү биздин темабыз өзүңдү өнүктүрүү. Бизде мейманда хоккейчинин тренери Сейил Калдыбаева. Куш келипсиз. Куш келдик. Саламатсызбы? Салам достор. Кандай ден соолугуңуз жакшы, маанай жакшы? Эң сонун баары. Жакшы. Анан биздин болсо бүгүнкү темабызга жакшы мындай маанай жаратыш үчүн, түшүнүш үчүн албетте ар бирибиз өзүбүздү даярдашыбыз керек экен. Анда келиңиздер. Алдыда жакшы бир дидарлашуу болгон турат. Сиз дагы кошулсаңыз болот. Анда алгач билип алсак, өзүңдү өнүктүрүү деген эмне? Өзүңдү өнүктүрүү менче бүгүнкү күндүн эң актуалдуу, эң заманбап жана ар бир адамды кызыктырган чоң тема деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө өтө мындай модага да айланып баратат, бардык жерде өзүн өнүктүрүү боюнча тренингдер, подкасттар, семинарлар, кыскасы бул нерсе өтө керектүү, бүгүнкү замандын талабы деп да айтсак болот. Анткени биз баарыбыз эле билебиз, өзүн өнүктүрүү адам өзүн өнүктүрмөйүнчө ички муктаждыгы, ички керектөөсү толбойт да. Мен бул жерден эң эле биринчи Маслоунун пирамидасы жөнүндө айтып бергим келип атат. Бул аябагандай жакшы көрсөтүп турат. Аябай баш ийкеп калдыңыз, жакшы таанышып жүрүбүз. Бул пирамида эң эле жөнөкөй, эң биринчи адамдын кайсы керектөөсү толуш керек. Органикалык деп коет, же болбосо денелик деп коет. Биринчи баягы курсагы ток, кийими бүтүн, ач бала менен топ бала ойнобойт. Жашай турган жери бар, мына ошол керектөөсү толуш керек адамдын. Андан кийин адам баласы өзүн коопсуз сезиш керек да. Коопсуз сезет. Андан соң болсо адам кайсы бир топко же кайсы бир үй бүлөгө же кайсы бир коомго таандык экенин сезмейинче адамдын ичинде баягы бөксө болуп турган муктаждык толбойт. Демек, адам бир эле тамак менен токтолуп калбаш керек дегенден кабар берет да. Адам баласынын жан дүйнөсүн тамак толтура албайт. Демек, бул өзүн өнүктүрүүгө мына ушул керектөөнүн баары кирет. Андан ары кете турган болсок, адам сыйланууга, адам кабыл алынууга муктаж. Кадыр баркка муктаж, туура айтасыз. Андан соң адам билим алууга муктаж. Кадимкидей эле интеллектуалдык жагын жогорулатып туруш керек да. Кийинкисин айтсак, эстетикалык керектөөлөр бул бүгүнкү күндө мисалы ошол эле биздин көзүбүз дайым кооздукту көргүсү келип турат да. Кооз нерсеге тартылып турат. Эмне үчүн ичибизде ушул керектөө бар. Мына ушул керектөөлөрдүн баары толуп, адам ушул керектөөлөрдүн баарын эске алгандай, анан акырында бул кандай керектөө, өзүн самоактуализация деп коет, өзүнүн болгон дараметин, өзүнүн потенциалын, өзүнүн жөндөмүн толугу менен ишке ашыруу. Адам, биз билебиз, баарыбыз эле адамдын жаны бар, руху бар, денеси бар. 3 бөлүктөн тургандыктан өзүн өнүктүрүү биздин 3 сфераны тең камтыш керек. Мисалы, денелик жактан өзүн өнүктүрүп коюу бул адамга жетишсиз. Бүгүнкү күндө мисалы фитнес залдар бар, машыгуу, аябагандай туура тамактануу, кыскасы бул нерсе аябай жайылып баратпайбы? Бул нерсеге канчалык бул жагынан адам өзүн өнүктүрүшү керек. Бирок муну менен эле токтоп калууга болбойт. Андан кийин жан дүйнө. Жан дүйнө менен иштөөшү бул өзүнчө эле бир терең, кенен жана талыкпаган эмгек. Бул аябагандай түшүктүү да эмгек деп айтсак болот. Себеби жан дүйнөдө баарыбыз билебиз, биздин көмүскө сезим деп коебуз, подсознание ошол жакта жашап жаткан ынанымдар менен, ишенимдер менен иштешүү, жан дүйнөнүн жарааттарынан айыгуу. Бүгүнкү күндө мени сүйүндүргөнү, биздин кыргыз элибизде психологдун кызматтарын жакшы колдонуп, өздөрүнүн жан дүйнөсү менен иштеше баштады. Түшүнүп келатат. Андан кийин түшүнүп, ушул нерсени дагы биринчи орунга коюп келатат да. Ал эми үчүнчүсү бул руханий азык. Бул жан дүйнөдөн да бийик турган нерсе да. Ошондо өспүрүмдөр өзүн өнүктүрүүдө ушундай комплекстүү караган жакшы да. Мен денемди өнүктүрүүдө бул нерселерди кылып атам, жан дүйнөмдү өнүктүрүүгө мындай салым кошом, анан акырында руханий кандай азыкты алып атам. Анткени биздин рухубуз болгондуктан бул нерсе дагы абдан муктаж, маанилүү. Өзүн өнүктүрүү аябагандай бүтпөгөн чоң тема. Мен ушу баягы тоготер жерин айткым келип атат да. Анан бул нерсе мисалы айтып атасыз, денени машыктыруу. Анан жан дүйнө, руханий. Бул үчөө бири-бирине түзмө-түз байланышта да, тыгыз өтө.
эгер бир жагын калтырып койсоң бул толук кандуулукту бербей калат да. Бул чыныгы жашоодон кабар бербей калат, мындайча айткандачы. Анткени адам ушундай жаратылгандыктан, 3 бөлүктөн тургандыктан адамдын муктаждыгы келип чыга берет. Адамда ошол бир нерсеси толбой аткандай, ичи бир бош болуп аткандай, канчалык денесин машыктырса деле, канчалык психологко барса деле кээде айтышат, мен бир нерсем эле толбой атат жан дүйнөмдө. Өксөлүк бар да. Өксөрүп атам деп. Бул демек адамды 3 бөлүктө карап, анан адам өзүнүн ушу 3 тармагы менен иштеши керек. Өзүн өнүктүрүүдө 3 тармакка фокус кылыш керек. Жакшы. Анан мисалы денеңди машыктырдың, өнүктүрдүң да. Күн сайын машыгып атасың. Мунун өзү да сонун экен. Мисалы ошол изилдөөчүлөр айтат экен, окумуштуулар. Канчалык көп дене машыкса дейт, ошончолук адамдын уйкусу кыскара баштайт дейт да. Канча жалкоо болсо ошончолук уктай баштайт дейт. Ансандай албетте биздин жан дүйнөбүздөгү мисалы жүрөк таза болсо адам бактылуу болот экен да, жүрөктүн тазалыгынан. Жүрөк канчалык деңгээлде мындай кабагы түйгөн, кейип кепчиген, жаман адаттарга толсо ошончолук биздин көңүлүбүз жок, анан ден соолугубузга түзмө-түз байланышы бар да. Албетте, жүрөктүн тазалыгы дал мен айтып аткан жана руханий жактан өнүгүп өсүү да. Жүрөктүн тазалыгы ошол нерсе. Ал эми ден соолук менен жан дүйнө бул психологияда психосоматика деген түшүнүк бар. Эгер сенин жан дүйнөңдө иреттүүлүк болбосо, жан дүйнөңдө тынчтык болбосо, жан дүйнөң чачкын болсо, жараттардан айыкпасаң, мындай туш келди эле таштап койсоң, анда бул акырындык менен жана сиз баса белгилеп кетпедиңизби, дененин оорусуна айланат. Анан ошентип үчөө тыгыз байланышта. Ал эми спорт менен машыгуу жагын алганда дагы бир сонун нерсе бар. Бир күндө 15 мүнөт эле жууп асуу, же болбосо чуркоо. Бул депрессиянын алдын алат кадимкидей эле. Же болбосо депрессияда адамдарга физикалык өнүгүүлөрдү сунуш кылабыз биз. Бул мисалы адам машыгып жатканда мээде кубанычтын, мотивациянын гормондору иштелип чыгат, дофамин, серотонин деген. Анан ал адамга күч берет да. Демек, бул дагы өтө маанилүү. Денелик жактан да өнүгүү бул нерсе. Жакшы. Сейил, сизге да кошумчалагым келип атат, анткени музыка, туура жакшы музыканы угуудагы адамдын мээсиндеги ошо жабыркаган жерлерин кайрадан, жабыркаган жерлерди айыктырууга дагы жардам берет экен да, туура музыка. Музыка терапиясы деген бар. Ооба, туура айтасыз. Анда мындай кылбайлыбы азыр, негизи эмне үчүн биз өнүгүшүбүз керек? Эмнеге? Бизге өнүкпөй деле койсок эмне болот? Анан кандай кесепеттери бар? Ошого токтолсок. Эми элестетип көрөлү да, адам курсагы тойгонго эле ыраазы болуп эле жүрө берет дейли да. Андай адамдарда сөзсүз түрдө көңүл чөгүү, жашоого карата кызыгуунун жоголушу, маңызды жоготкондук келип чыгат да, ал адам жашагысы келбей калат. Деградация болот. Адамда бул муктаждык деп айтпадымбы, ошондуктан адам өзүн өнүктүрүп туруш керек. Эми бул нерсесиз адам бул мындай буюм эмес да. Болду, мен өзүмдүн эле мисалы калем саап же кагаз айтыш мүмкүн, мен өз кызматым кылып атам, болду, ушуну менен эле чектелем. Жок. Адам тирүү жан болгондуктан, адамдын руху, жаны, денеси болгондуктан ал ошентип дайыма процесс, дайыма мындай өсүп, өйдө көздөй, чийин, эгер диаграмманы элестете турган болсок, бир аз ылдый, кайра өйдө, кийинкисинде андан кичине ылдыйраак, бирок мурункудан өйдөрөөк кетиш керек да. Эгер сиздин жашооңуздун диаграммасы ошондой болсо, анда бул туура өнүгүү бар дегенден кабар берет. Эч качан мондай түптүз болгон эле сызык өнүгүү кетпейт. Эгер адам же ылдый кетет, адам же өйдө кетет, Жакшы. Анда өнүгүүнүн алгачкы кадамдарынан баштайлы. Эң сонун суроо. Өнүгүүнүн алгачкы кадамдары, мен аябай жакшы бир техниканы сунуш кылгым келип атат досторго. Эң эле биринчи, канат сизге суроо. Үй салганда эмнеден баштайсыз? Үй салдыңызбы? Үй салганда, үй салгам. Үй салганда биринчи ой келет. Биринчи ойдо жаралат, Ойдо жаралат. Үй салышым керек деп. Экинчиси, кайерге салышым керек. Анан үчүнчүсү, ага канча каражат кетет, анан мага ким жардам берет. Анан эмне кыласыз андан? Андан кийин элдерди чакырам, ашар түрүндө, же болбосо кимдир бирөөгө мен төлөп беришим керек. Элди чакырганга чейин. Элди чакырганга чейинби? Акча топтотушум керек. Макул, акча топтодуңуз, андан кийин ага чейин иштешим керек. Жок. Мисалы ашарга чакырдыңыз да элди, бирок ашарга чейин сиз үйүңүздүн эмнеси керек сизге? Мен биринчи проект чийдиришим керек. Кандай үй болот? Үйүңүздү алдын ала элестетесиз, мындай бөлмөсү болот.
конок келе турган бөлмө деп. Бойдок болсом ал жөнүндө көп ойлонбойм, мен үйдүн өзүн эле чийдирем да. Кандай салыш керек экен. Үйлөнгөн болсом колуктум айтам. Сага мисалы ашкананы кандай кылса ылайыктуу. Чогуу кеңешебиз. Көрдүңүзбү? Мен бул үйдү эстеткеним себеби аягынан баштоо деген техника бар да. Биз көбүнчө өзүн өнүктүргөндө эмнеден баштайм деп башын издейбиз да. Биринчи аягын көрүп алыш керек. Мен мисалы канат 5 жылдан кийинки менин жашоомду кандай көрөм? Элестетем. Мындайча айтканда 5 жылдан кийинки канаттын образы, канаттын 5 жылдан кийинки келечегинин картинасы болуш керек. Бул проект, канаттын жашоосунун проектиси да. Бул аягынан баштоо. Анан ошо аягын көрдүңүз. Анан ошондо сизге эмнеден башташ керек экен оңой болот да, аныктап алыш. Анда муну мен элестетип алышым керек. Кандай болом, ким болом, эмне ушу менен каяка жетем, Ооба, мисалы канаттын 5 жылдан кийин мен чыгаан журналист болом. Деген проект бар, долбоору бар. 5 жылдан кийин канат чыгаан журналист болуш үчүн бүгүн эмнеден башташ керек? Көрдүңүзбү? Аягынан башташ керек. Биз аягын билбейбиз жашообуздун. Тырмакчанын ичинде да аягы десе ойлоп алышпасын. Аягын билбейбиз. Негизи эле мен дайым мен коуч болуп эмгектенгендиктен дагы ушул темада лайф коучинг деген түшүнүк бар, жашоонун коучинги. Кээ бир адамдар келет да, мен максатым билбей атам, өзүмдү эмнеден өнүктүрүп башташты билбей атам, сөйлөже мага кеңеш бериңизчи деп. Психолог да, коуч да эч качан кеңеш бербейт, даяр рецепт бербейт. Адам өзүнүн жашоосунун эксперти адам өзү. Адам өзүнүн жашоосун, өзүнүн бардык сферасын 100% өзү жакшы билет. Мен тек гана суроо берем, анан ошол жерде мен колдонгон суроолорумдун бири 5 жылдан кийин өзүңүздү каякта көрөсүз. Сиз мындай акырын суруп чыгып турбайсызбы бардыгын? Анан 5 жылдан кийин мен турмушка чыккан, 2 балалуу болгон, карьерамда бийиктиктерге жеткен. Бул дагы мындай так эмес. Негизи аягынан баштоо техникасын колдонгондо достор, аябай конкреттүү болуш керек да, смарт максат деген түшүнүк бар. Мындай реалдуу, смарттын эгер тамгаларын чечмелей турган болсок, бул конкреттүү. Мисалы 5 жылдан кийин мен мыкты бизнесмен болушум керек деген бул конкреттүү максат эмес да. Бул мындай эле, чоң эле. Конкреттештирүү мисалы 5 жылга чейин мен соода тармагын мисалы сүрөт тартып ошону сатуу тармагында же болбосо кийим сатуу тармагында ийгиликке жетишим керек. Андан соң ал максат ченелиши керек. Анан ал реалдуу болуш керек. Мен мисалы 31 декабрда космоско учушум керек деген максат койсом. Же 5 жылдан кийин мен космоско учушум керек десем, бул реалдуу эмес да. Ошондуктан өзүн өнүктүрүүдө дагы реалдуулук керек. Анан убакыт менен чектелиш керек да. Мүмкүнчүлүктөрдү да караш керек, Кийинки акыркы картинаны көрдүң. Так, бүгүн ошондо кандай кадамдардан ташташым керек? Ал кадамдарым ошол сүрөткө жеткиреби? Мисалы мен азыр өзүмдүн жеке 5 жылдан кийинки сейилдин сүрөтүн билем. Мен билем азыркы кылып аткан кадамдарым, мен билем азыр өзүмдү эмнеде өнүктүрүшүм керек. Кайсы жагымды алсыз, кайсы жагым күчтүү. Кайсы күчтүү жагымды колдонсом, жок, мен биринчи күчтүү жагыма фокус кылам. Анткени биздин бир ката өзүн өнүктүрүүдө көбүрөөк биз алсыз жактарга эмес, күчтүү жактарыбызга фокус кылабыз. Мен бул ооба, анткени Канат мырза, биз деген өзүбүздү өнүктүрөбүз. Мен биягым жакшы эле, алсыз жагымды өнүктүрөйүн деп атып, күчтүү жагыңда каралбай калат. Алсыз жагың сенде ошол таланттын өрөөнү болбосо, мисалы мен оратор болгум келет, бирок ораторлуктун өрөөнү болбосо, макул канча курска бар, канча аракет кыл, бирок сенде көп ораторлордун эле бири болосуң да. Эгер сенде өрөөнү болсо, анда сен ораторлордун арасынан жарып чыккан. Демеле сен уккуң эле келип отургудай оратор болосуң. Демек ошон үчүн баягы жөндөмдү, бизде катылып жаткан өрөөндү таап чыгып туруп, бул биздин күчтүү жак да. Негизи күчтүү жак бул талант, кошу билим, кошу көндүм, анан күчтүү жак болуп келип чыгат да. Талант жөн эле турганда ал күчтүү жак эмес. Талантка билимди кошуш керек, билимге навыктарды кошуш керек, көндүмдөрдү, анан ошентип анан күчтүү жак болот. Демек, алсыз жактарга кейип, кепчип, билесизби? Негизи күчтүү жак менен алсыз жагыңды кантип компенсация алыш керек? Эгер кайсы бир жактан алсыз болуп атсаң, мен мисалы эсеп кысап жагынан алсызмын да. Мага бухгалтерияны эсептеп,
бирөөлөр менен контракт ал жагынан майын чыгара албайсыз. Ал жагынан майын да чыгара албайм, анан жактырбайм да. Ал жагынан мен өзүмдү өнүктүрүү керекмин деп эсептебейм. Ал жагынан менин партнерым бар. Адам универсалдуу болуш керек эмес. Бул нерсе бизди талкалайт да. Бардык жагынан биз мен укмуш, бардык жагынан компетенттүү, бардык жагынан универсалдуу, мен эми укмуш болуп кетишим керек деген күтүүлөр бул аягы акталбай калган күтүүлөр да. Ошондуктан адам кайсыл жагынан таланты бар болсо ошону өнүктүрсө, ошол жагынан кесипкөй болсо, ошол жагын тим эле майын чыгарса, ал адамды коом өзү эле издейт, ал адамды коом өзү эле колдонот. Ошондуктан өзүбүздүн күчтүү жактарыбызды өнүктүрүү бул өзүнү өнүктүрүү да. Жакшы, сонун ойду айтып атасыз. Мен мисалы азыр менин өзүмдүн күчтүү жактарымды азыр бизди көрүп аткан өспүрүмдөр мындай өзүнө суроо берип, кантип өзүнүн күчтүү жактарын билсе болот? Сонун суроо. Күчтүү жактарды билүүнүн бир нече жолдору бар. Биринчиден, эгер шаарда жашаган болсоңор, психологко барса болот, коучка барса болот. Бүгүнкү күндө шаардыктарга жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок региондордо жашаган өспүрүмдөр кадимкидей эле сурамжылоо жүргүзсө болот. Досторунан, ата-энесинен мен эмнени жакшы кылам? Мисалы, ата-апа, мен эмнени жакшы кыла алам силердин оюңарча, же болбосо менин мүнөзүмдө кандай өзгөчөлүктөр бар? Мен башкалардан эмне мен айырмаланып турам? Кадимкидей кагаз, калем сап, блокнот ачып алгыла. Мен деп жазып койгула да, өзүңөрдү изилдөө блокноту. Анан ошону ачып алып туруп эле досторуңардан сурагыла. Менин кемчиликтерими айтып кереги жок дегиле да. Анткени биз адамдардан суроо берсең эле кемчиликтерди айтып башташат. Көзгө биринчи көрүнгөн нерсе. Анан ошондуктан мен эмнени жакшы кыла алам, мен эмне менен өзгөчөмүн, анан мени келечекте каякта көрөсүңөр, кандай элестетесиңер. Бул баягы орустар со стороны виднее деп коет го, сырттан караганда жакшыраак көрүнөт дегендейчи. Ошол сурамжылоону сунуш кылам. Анан экинчиден дагы бир техниканы сунушка кетейин. Бул дагы жакшы өзүңөрдү тааныганга жакшы ыкма. Өзүңөргө суроо бергиле. Мен эмне кылганда тамакка да кайыл болуп, мен эмне кылганда уйкуга да кайыл болуп, мен эмне кылганда кантип кечкирип кеткенимди билбей калсам, ошол жакта менин күчтүү жактарым, менин страсть деп коет да, мындай менин рахат ала турган нерсем катылган. Демек, ошол сизге табияттан берилген нерсе. Дагы бир нерсени оюман чыгарып жибердим. Бул дагы аныктай турганга жакшы нерсе, анан сурамжылоо. Балким аз сөз арасында эстеп калат болушум керек. Эми эле мээмде кармап тургам да. Андан ары уланта берели. Жакшы, уланта берели. Жакшы. Анда негизи эле бизде баягы өзүңдү өнүктүрүүгө дайыма мындай барайын десең тартып турган нерселер бар да. Мисалы кетип баратып зымга көйнөгүң илинип калат го. Анан ошону чыгармайын, сен кете албайсың. Аны чыгарышың керек. Ошол сыяктуу биздин жашообузда адаттарыбыз бар. Мисалы, ошол адаттан арылмайын биз өнүгө албайбыз. Мисалы, сизде деле ошол нерсе болсо керек. Ошондон арылмайын сиз өнүгө албайсыз. Ар бир адамда бар тилекке каршы бул бизди чектеген ишенимдер деп айткым келет да. Чектеп эле турат да, кармап эле жанагы сиз айткандай илип алат да. Бир жерден илип алып эле анан жок барбай. Канат сен кыла албайсың. Кыла албайсың. Колуңан келбейт, эмне кыласың, ушинтип жашап жүрө бер да. Эмне эле ак карга болуп атасың, эмне эле өзгөчөлөнгүң келип атат, Жосо колуңан келбейт энди. Ичке бир үнө өзүстө жашаган. Бул ар бир адамдын ички диалогу бар. Дагы бир инструментке өзүбүз эле келип калдык. Бул жөнүндө да бөлүшөйүн дегем. Ар бир адамда ички диалог бар. Ар бир адам каалайбы, каалабайбы. Мисалы, азыр деле сиз мени угуп атып, ичиңизде ички диалог жүрүп атат да. Ооба. Деп андан ары сизде өзүңүздү текшерүү жүрүп атат. Мен эмнени жакшы кыла алат болдум экен, кызык дегендейчи. Бул ички диалог бул эмне? Бул качандыр бир кезде биз уккан ата-энеден, чөйрөдөн, мугалимдерден уккан сөздөр. Тилекке каршы адам ушундай жаратылыптырбыз. Позитивдүү сөздөрдү эмес, негативдүү сөздөрдү биз сактап алабыз да. Сары майдай сактап, анан керектүү жерде ал кылт деп эле чыгып, анан бизи чектеп турат да. Баягы сырсандыгыбыз күчтүүрөөк. Ооба, ошол ички диалогду айта кетейин, анан жыйынтыктайлы. Бул ички диалогдо позитивдүү, анан негативдүү диалог жүрөт биздин ичибизде. Биз өзүбүздү өнүктүрүш үчүн ички диалогду оңдогондон башташыбыз керек. Негативдүү ички диалог
жана сен колуңан келбейт, сен эмне эле болуп атасың, жата бер да тыгырчылабай эле деген сыяктуу. Бул өзүңө карата ишенимди азайтат, чыныгы достукту бузат, максатка жетүүгө тоскоол болот жана стрессти көбөйтөт. Биз ушуну позитивдүү ички диалог алмаштырышыбыз керек. Ал жерде эмне? Мен аракетимен жазбайм, мен өсөм, колуман келет, башкалардан эмне кем экен, мисалы. Бул эмне өзүнө карата ишенимди жогорулатат, уверенность деп коебуз го в себе. Спортто ийгиликке жетүүгө жардам берет, окууда ийгиликке жетүүгө жардам берет, максатыма жетүүгө көмөктөшөт, сыноолордон өтүүгө жеңил да. Деги эле биздин ички диалог менин мээм, менин денем, менин ой жүгүртүм ички диалогума таасирленет. Өзүмө айткан сөздөрүм жана өзүмө карата мамилем мага жана менин күчүмө зор таасир этет. Эгер негативдүү нерселерди айтсак, биз алсырайбыз. А позитивдүү нерселерди айтсак, биз күчкө толобуз. Ошентип ички диалог менен иштешебиз. Жакшы. Убактыбыз дагы бүтүп калды. Анан сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, биз менен чогуу ушинтип маектешип атканыңызга чоң ыраазычылык. Сизге да рахмат. Көрүшкөнчө. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, бизде АХ Кейжинин тренери Сейли Калдыбаева менен маектештик. Кызматта болсо Канат Алмамбетов. Уолт Дисней айткан экен, ал болсо ошол 303 банкка барып акча алам десе, ал жакта жок деген сөздү айтыптыр. Бирок ал эч убакта токтогон эмес. Сиз дагы токтобоңуз.